Декарбонизация адамзатты куткарып калуунун бирден бир жолу дешет активисттер. Себеби дал ушул кадам көмүр кычкыл газынын жана башка парник газдарынын көлөмүн бир кыйла азайтат. Көмүртектин нейтралдуулугуна жетүү дүйнөдө көп жылдардан бери эле айтылып келет. Буга жетишүү үчүн эл аралык каржы системасын Париж келишимине ылайыктоо зарыл. Дүйнө лидерлери климаттын өзгөрүшүнүн таасирине ыңгайлаштыруу үчүн инвестициялык чечимдерди табууга милдеттүү деп билебиз. Деги эле акыркы 10 жылда климаттык өзгөрүү тездеп баратканын айтып, экологдор коңгуроо кагып келишүүдө. Мөңгүлөрдүн аянттары азайып, өрт, суу ташкындары болуп, бороон чапкындар күчөдү. Мисалы, быйыл биринчи жарым жылдыкта эле Кыргызстанда жер көчкүлөрдүн саны кескин өстү. Бул өз кезегинде инфраструктурага олуттуу зыян келтирилип, жоготууларга алып келди. Миңдеген тургундар жер которууга мажбур болушту. Жаратылыш кырсыктары менен натыйжалуу күрөшүү үчүн эл аралык кызматташуу зарыл. Бул жаатта сейсмология маселелери да курчтурат дейт өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев. Так как из-за сейсмичности нашего региона былтыр Түркияда болгон зилзала деги эле биздин жалпы чөлкөм канчалык коркунучтуу сейсмикалык тилкеде экенин көрсөтүп койду. Биз COP29-дун алкагында дал ушул жаатта кызматташуулар боюнча сүйлөшүп жатабыз. Мисалы 2023-2024 жылдары Борбор Азия чөлкөмүндө сейсмикалык активдүүлүк байкалууда. Айрым тилкелерде 3-4 балл көрсөткүчүндө тынбай силкинүүлөр катталып жатат. Андыктан биз дал ушул жаатта кызматташууларды күчтөндүрүүбүз зарыл. COP29 климаттык конференциясынын алкагында Кыргызстан дүйнө коомчулугун тоолуу өлкөлөргө колдоо көрсөтүүнү күчөтүүгө чакырууда. Себеби аталган өлкөлөр глобалдык парник газдарынын эмиссиясына салымы эң аз экенине карабастан биринчилерден болуп жапа чегүүдө. Есть именно в Парижском соглашении такая цель, что Азербайжанда өтүп жаткан иш-чаранын негизги багыты климаттык каржылоо болууда. Себеби Париж келишиминде өнүккөн өлкөлөр өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге климаттык өзгөрүүлөр жаатында жардам көрсөтүүсү керек деп тактаана көрсөтүлгөн. Бул келишим аткарылышы зарыл. Мисалы, Кыргызстанды ала турган болсок, климаттык өзгөрүүлөрдөн жапа чеккен өлкө болуп эсептелет. Ошол эле убакта биздин өлкөнүн парник газдарын бөлүп чыгаруусу өтө минималдуу. Бул жаатта мамлекет башчысы Садыр Жапаров да абдан конкреттүү позицияларын билдирип, бир катар сунуштарын айтты. Дал ошолордун алкагында бир катар максаттар боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. COP29-дун алкагында Кыргызстандын павильонунда өлкөнүн министрликтеринин жана ведомстволорунун өкүлдөрүнүн катышуусунда эл аралык өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Негизги багыт өлкөнүн жашыл экономикага өтүүдөгү потенциалы. Акмарал Сабатар, Бексултан Курманбеков, Ала Тоо 24.